Супер ТВнын жалпы катталуучуларына, көрүүчүлөрүбүзгө салам. Эгер сиз биздин ушул каналга каттала элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыз. Ошондой эле бул жакта турган коңгуроону дагы басып коюңуз. Аты жөнүм Айжан Урманбетова, ал эми маектешим болсо алып баруучу Татынакай айым Канышай Рыспекова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Буга чейин берген маегиңизди биздин жалпы көрүүчүлөр көргөн болсо керек. Анда мындай муңдуу көздөрдү көргөнбүз да, бүгүн болсо ушунчалык көздөрүңүз дагы жайнап бир башкача, маанайыңыз дагы сонун экен. Мынакей бүгүн жакшы жаңылыгыңыз менен келип олтурасыз. Ак өргөңүз кут болсун. Чоң рахмат. Ооба, чын-чындыгында жашоонун баардыгы эле кара түстө болбойт экен. Мисалы, караңгы түндөн соң жаркыраган күн чыгат демекчи. Мен жашоомдо дагы азыркы учурда абдан жакшы өзгөрүүлөр, жакшы нукка бурулуп баштады. Ошондой. Негизи эле жалгызбой эне катары алгач унаа, андан кийин үй алганыңыз көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Тагыраагы кайсы акчасын алды, же болбосо бирөө белекке бердиби деген сыяктуу ар кандай сын пикирлерди сиздин өзүңүздүн социалдык тармактагы баракчаңыздагы комментарийлерден окуп калдык. Анан буга өзүңүздүн жообуңуз болсун. Эми мен билесизби, аябай мактана турган деле чоң бир кымбат баалуу деле автоунаам жок. Үйдө болсо орусча айтканда рассрочка деп коет. Эмаком курулуш компаниясынан азыркы учурда алдым. Бул жака мен ата-энем дагы жардам берди, анан өзүм бала менен болсо дагы өзүм дистанттык түрдө онлайн негизинде бир учурда 4 жумушта иштедим. Күнү түнү ар дайым изденүү, ар дайым иштеп, эң биринчи орунда, эң биринчи койгон максатым бул үй алыш керек болду да. Мага эгер өзүмдүн карабашым болсо, мен албетте бардык жака батып жүрө берем. Ал эми балалуу болгондон кийин стабилдүүлүк керек экен да. Стабилдүүлүк бул албетте өзүңдүн жеке батириң. Мен бул батирди меники да болбойт, ата-энемдики да болбойт, бул мен өзүмдүн уулумдуку болот деп буюрса, уулумдун албетте эң биринчи орунда ден соолук, өмүрүн берсин. Бирок бир жыл бою күнү түнү ойлондурган маселе менин азыр жүрөгүм тынчып калды да. Буюрса, балам эми көп ойлонбойм да, баламдын өзүнүн үйү болот. Ошондой эле өткөн шайлоодо кайсы бир партиядагы талапкерди колдогонуңузду билебиз. Ал жактан дагы жетиштүү эле каражат чогулта алдыңыз окшойт. Ооба, мен биздин Кыргызстандагы Эмаком курулуш компаниясынын жетекчиси Эмилбек Жусупов деген ишкер мырза менен иштештим. Эмне үчүн ал мырза менен иштештим? Мен ал жакта эми журналист катары эле өзүмдүн кызматымды көрсөттүм десем болот. Ал мырзанын чындыгында артында басып өткөн жолун карап чыксам, абдан көптөгөн адамдарга жардам берип, кайрымдуулук иштерди жасап, айтор сөз менен гана сүйлөп эмес, иш жүзүндө дагы далилдеген экен. Мына ушул себептен мен андан тышкары да башка партиялар болду, бирок мен партияга эмес, ушул жеке инсанга иштеп, мына ушул инсанды колдоп, болгон ал жашы 29да экен. Мына ушул себептен дагы жаштар буюрса келсин. Тем более ал бул күнгө чейин жасаган иштери бар экен. Ал эгерде парламентке кирсе, мындан ары дагы андан да чоң иштерди жасайт деген ишенич менен ушул адам менен иштештим. Учурда эмне менен алектенип жатасыз? Байкасак, телевидениядан алыстап кеткен дейсиз. Ооба. Негизи өзүмдүн жеке иштерим, андан тышкары дагы мына ушул үгүт иштери болуп, андан соң кичине сыркоолоп калдым. Бирок кайрадан азыр телеканалга кайтып келип атам. Буюрса, азыркы учурда жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса, жакында өзүмдүн долбоорумду улантам. Андан тышкары дагы бул күнгө чейин музыкалык программаларда чыгып жүрсөк, эми олуттуураак программаларга азыр бет алып атабыз. Жакшы. Ал эми жеке жашооңузда кандай жаңылыктар, кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Угушубузча жакында турмушка чыгат деген маалыматтар да бар экен. Жеке жашоомда азыркы учурда баардыгы жакшы. Кудайга шүгүр.
мени түшүнгөн, мени колдогон досторум, мындай мага сөз айткан мырзалар дагы бар. Бирок ким билет, жакын арада турмушка чыганбы же эртеңби, бирок албетте мен турмуш курууга даярмын. Турмуш курушум керек. Анткени мен жашмын дегендей. Буюрса менде баары жакшы. Учурда жүрөгүңүздү багындырган сүйүктүүңүз жок демек, же барбы? Билбейм да коеюнбу. Буга чейинки берген маегиңизде мурдагы жолдошуңуз, уулуңуз менен катташпай турганын айткан элеңиз да, анан жакында эле өзүңүз бир пост жазган экенсиз. Уулум атасы менен дагы, чоң ата, чоң энеси менен дагы катташып атат, мен катташтырып турам деп айткан экенсиз да. Ооба, убагында абдан менде ушунчалык таарыныч чоң болуп, аябай таарынганымдан мени сүйлөштүрбөйм деп ушундай бир пикирлер бар болгон да менде. Бирок кийинчерээк ойлонуп көрсөм, анан менин кайнене кайнатам дагы менин балама болгон мамилеси аябай жакшы, анан алар аябай жакшы көрүп, биздин неберебиз деп ушинтип мындай жүрөгү эзилип көргөндө карап калса, кайра башкача ойго келдим да. Жолдошум тараптан мындай ушул 1,5 жылдын ичинде бир дагы мындай ой болгон жок да. Жарашалы, бала үчүн жашайлы деген сунуш да болгон жок. Ал мага башында ушу тандоо койгон. Тандоо койгон дегенде ошондо төрөсөң төрө, же болбосо боюңан алдырып сал деген, ажырашабыз деген. Ооба, төрөсөң төрө, төрөсөң кой деген да. Мен өзүмдүн таарынычымды, мен өзүмдүн амбициямды жийип салышым керек экен депчи. Анткени эң негизгиси мен балам бактылуу болсо болду. Эң негизгиси балам өзүн мындай жакшы сезип, өзүн чоң атасы болобу, тайны тайтасы болобу, ошолордун жанында эркелеп чоңоюшун каалайт экенсиң. Мына ушул себептен мен балам мындан ары өзүнүн чоң атасы, чоң энеси менен көрүшө берсин, жолуга берсин, ал жакта деле өссүн, биз жакта деле өссүн деген мына ушундай пикирге келдим. Анткени менин баламды өзүнүн чоң эне, чоң атасынан тышкары башка адамдар анчалык жакшы көрбөйт, анчалык күйбөйт, анчалык жан тартпайт дегендей. Мына ушул себептен менин баламдын жанында бир гана апасы эмес, андан тышкары дагы көптөгөн колдогон жакын инсандары болсун деген максатта азыркы учурда алар сүйлөшүп турат, катташып турат. Мен деле сүйлөшүп турам, мамилем жакшы, эч кандай уруш талаш болгон эмес. Ал эми жолдошум менен дагы убагында биз пикир келише албай, таптакырда көчөдөн көрсөк учурашчу да эмеспиз. Азыр болсо бардыгы бир нукка түшүп, бардыгы мындай нормалдуу мамилеге айланып келатат. Мурунку жолдошуңуз турмуш курду беле же кура элекпи? Жок, кура элек. Мына ушул нерсени дагы көптөр кызыгып сурашат, бирок албетте ал адам деле бактылуу болсун каалайм. Анткени биринчи орунда ал менин баламдын атасы. Анан кийин балам чоңойгондо менин атам ушундай жаман адам турбайбы, ушундай көчөдө калган турбайбы деген кепти мен деле уккум келбейт да. Менин балам да башын көтөрүп, менин атам ушундай кыйын адам, ушундай бактылуу, ушундай деп мындай сыймыктануу менен айтып жүрүүсүн каалайм. Мурунку жолдошуңуз менен жарашуу оюңузда жокпу азыр? Бул тууралуу менин кайнене кайнатам азыркы күнгө чейин айтып калышат, жарашкыла деп. Бирок мен өзүм ойлонуп көрбөптүрмүн. Бирок ошол эле учурда мен мындай так кесе айта албайм да. Мисалы мен жок таптакыр жарашпайм же жарашам депчи. Бардык нерсени убакыт көрсөтөт го дейм, убакытка коюш керек. Бул нерсени айтсам балким мактангандай болуп калышы мүмкүн, бирок азыр абдан көптөгөн эле мырзалар бар. Мисалы, Каныша, мен сенин балаңды өзүмдүн баламдай кылып багып алам, мен жакшы көрөм сенин балаңды, экөөңөрдү тең ушунчалык мындай мээрим төгүп багып алганга даярмын, кел баш кошолу дегендер бар. Мен ойлойм, бул илгерки заманда ушундай болчу да. Мисалы, бул ээрчитип келген баласы деп бир өгөйлөп башкача мамиле кылганда, азыр болсо
кичине башкача көз караштагы мындай гумандуураак, жаштар өсүп келатабы, жүрөгү жумшагыраак. Илгерки биздин анча мынча жашообузду тарткан бир салттарга байланбаган жаштар өсүп келатат да. Мына ушул себептен мен абдан деле ойлонбойм. Мисалы, балам эмне болот, анан баламды жолдошум кабыл алабы, кабыл албайбы деп. Бирок кабыл алам, мен даярмын дегендер бар. Мыкты, жакшы. Маектин башында айтып калбадыңызбы, кадрдан сырткарычы? Буга чейин силерге маек берип, ошон үчүн кийин өкүнүп да калдым депчи? Өкүнүп калганымдын себеби мисалы, мен эртең буюрса мен дагы турмушка чыгам деген пландар бар да. Анан турмушка чыкканда ал жактагы мисалы кайын журт же болбосо ал жактагы туугандары алар ошол интервьюну көрүп, анан деп мени ушундай бир көз караш менен карашын каалаган жокмун да. Мына ушул себептен ошол интервьюну бербей эле койсом болмок экен. Мен эмоцияга алдырыптырмын. Бирок ошол учурда мен баардыгын туура кылып атам деп ойлогом да. Бирок убакыт өткөндөн кийин кайра туура эмес кылыптырмын деген пикирлер жаралып атат да. Мамиледе өзүңүздү туруктуумун деп ойлойсузбу, сүйүүдө? Ооба, мен абдан туруктуумун. Мен ушунчалык мамиледе туруктуумун да, анан кээде таң калам да, ал адамга бул мамиленин кереги жок. Ал өзүнүн мындай башка бир мамилесин түзүп жүрсө деле, мен өзүмчө туруктуу болуп жүрө берем да. Анан билбейм, бул жакшыбы, жаманбы, бирок бул мен башым менен тең бүткөн өзүмдүн мүнөзүмө окшойт. Ушул нерсе үчүн дагы көпкө чейин кыйналып, көпкө чейин мисалы жүрөгүң ооруган күндөр дагы болгон. Бирок эң негизгиси жан дүйнөңдүн тазалыгын, өзүңдүн жүрүм турумуңду түз алып жүрсөң, Аллах таалам сага эртеби кечпи сага ылайыктуу, сага татыктуу адамды жөнөтөт экен да. Азыр мырзалардын көбүнесе эмнесине көңүл бурасыз? Мурдага караганда кичине табиетиңиз өзгөрсө керек, бир турмушту көрдүңүз, азыр талаптарыңыз дагы башка болуп калса керек, же мурдагыдай эле картинка менен жашайсызбы азыр деле? Ооба, азыр өзгөрдү. Мурда болсо юношеский максимализм болуп, бардыгы кооз, бардыгы кымбат, эл суктансын, ушундай кымбат, мисалы ресторанда өтүптүр тою, анан ушундай кымбат машинеси бар экен, ушундай үйдө жашайт экен деген мындай ушул пикирге карманчу экенмин да. Мен үчүн сырткы картина маанилүүрөөк болчу экен да. Азыр болсо мен үчүн эң негизгиси бул ички болуп калды. Жада калса кээ бир адамдар, кээ бир кыздар мисалы кой байыраак күйөөгө тийип алайын, анан кичине мындай финансылык абалы жогорураак болсун деп ойлонушат экен. Бирок финансы, материалдык байлык бардык нерсе бул келет деп ойлойм да. Эгерде сен өзүң талыкпай эмгектенсең, ал нерсе келет. Ал эми адамдык жылуулук, бири-бирин түшүнүү, бири-бирин бир көз караш менен мындай окуп коюу, бул нерсени табуу мүмкүн эмес да. Бул нерсени мен азыркы учурда мына ушул нерсени көбүрөөк баалайм. Мырзаларга табиетиңиз дагы өзгөрүлдүбү, башкача болуп? Ооба, өзгөрүлдү. Азыр мага мындай мүнөзү кичине оорураак болгон, мүнөзү оорураак, жеңил эмес, өзүнүн мисалы пикирин кармана билген, ошол эле учурда жөнөкөй, жан дүйнөсү терең, жан дүйнөсү бай, мырзалар көбүнчө мындай жагат же кызыктырат деймби, жоопкерчиликтүү, олуттуу, эки сөз менен ошондой. Урматтуу кыргызстандыктар, өткөндө интервьюда мага абдан көптөгөн каттар келди, комментарийлерден ушунчалык колдоолор болду.
бардыгыңыздардын колдооңуздардын жардамы менен буюрса менин жашоом азыр жакшылыкка бурулуп баштады. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Ар бириңиздер бактылуу болуңуздар, ар бириңиздер бактылуу болгонго татыктуусуздар. Сизге дагы ыраазычылык албетте. Анан буюрса жеке жашооңузда алдыңкы күндөрү жакшы бир жаңылык болсун. Биз дагы ортоктош бололу, бар болуңуз. Ал эми Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө албетте элибизде тынчтык болсун, бар болуңуздар, баарыңыздарды жакшы көрөбүз.